Төстөр, буйрук кыламын. Манас шаарынын аймагында коомдук тартипте жарандардын жана жол кыймылын коопсуздугун камсыз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Ички иштер министринин жана областык иштер башкармалыгынын буйруктарын так аткарууну. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тийиштүү мекеме ишканалар менен биргеликте допинг аталышында рейд уюштурду. Рейдтин алкагында Манас шаарынын аймагында түнкү эс алуучу жайлар, компьютердик клубтар текшерүүгө алынды. Психотроптук дары-дармек каражаттарын, синтетикалык жана башка баңги заттардын түрлөрүн жайылтууну алдын алуу максатында түнкүсүн жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн. Жаштар арасында күчтүү таасир этүүчү психотроптук дары-дармек каражаттардын, синтетикалык жана башка баңги заттардын түрлөрүн колдонуу жана таратуу фактыларын аныктоо менен алдын алуу иш-чаралары күчөтүлсүн. Рейдтин негизги максаты жаштар арасында баңгичиликтин алдын алуу болуп саналат. Мындан сырткары түн ичинде мыйзамдуу камкорчусу жок түнкү эс алуучу жайларда жүргөн жашы жетейликтер да текшерилди. Коомчулук арасында, айрыкча жаштар арасында синтетикалык баңги затын, аптекалык наркомания, акыл эске күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди колдонуп, ага көз каранды болуп калган учурлар аябай көп болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү рейд уюштурулуп атат. Негизинен бүгүн түнкү клубтар текшерүүгө алынып атат. Ал жерде жүргөн жаш өспүрүмдөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Түнкү клубтарда ошол баңги зат каражаттарын, психотроптук заттарды, синтетикалык баңги зат каражаттарын жайылтуунун алдын алуу болуп атат. Негизги максат ушул. 18-ге чыга элеккенсиз, 18 жаштамын. Телефонуңузду көргөзүп коюңуз, анда түндүктөн көрүп коелу. Түндүк ачылган эмес. Анда документ Сүрөтүн болсоңуз да көрсөтөңүздөр. Любой эле метрика, копия, паспорттун сүрөтүн көргөзүп койсоңуз болот. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жаштар арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана жаштар арасында баңгичиликти болтурбоо максатында жумуштар жүргүзүлүп жатканын билдиришти. Манас шаарынын мэриясы, ошондой эле Манас шаардык прокуратурасы менен биргеликте, Манас шаардык ички иштер бөлүмү, Манас шаардык билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте Манас шаарынын аймагындагы бардык мектептерде профилактикалык иштерди уюштуруп атабыз. Ошондой эле ай сайын түнкү өспүрүм, эмгек өспүрүм, кайырчы аталышындагы рейдтер уюштурулуп атат. Жүргүзүлгөн рейдтик иш-чарада түнкү клубтарда баңгичилик менен алектенген жарандар аныкталган жок. Бирок жашы жетейлик 20 бала түнкү клубтарда жана компьютердик клубтарда жүргөнү аныкталып, ата-энелерине тийиштүү протоколдор түзүлдү. Мына кыздардын ата-энеси чакырасыз, паспорттарын алып туруп, саат 10дон кийин жүргөндүгү боюнча ата-энесине айыппул салып бересиз, протокол жазып бересиз. Макулбу? Алып кире бер кабинеттерге. Биз жумушту улантып берели. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.